Butuңуз, колуңуз шишип кеттиби? Денеде сиркектер, башкача айтканда пузырчаткалар чыктыбы? Оозуңуздун көңдөйүндө, мурдуңуздун тегерегинде учуктар чыктыбы? Герпестер. Мындан тышкары, эгерде денеде жара чыкса, угри чыкса, денеңизге кандайдыр бир кал сыяктуу кара дактар чыкса, сосудистый звездочки деп коет, кызыл бүдүрчөлөр чыкса, абдан көп тердейсиз, териңиз жагымсыз, денеңизге витилиго, ала оорусу пайда болдубу, денеде аллергия пайда болдубу, денеде псориаз, экзема пайда болдубу, дегеле теридеги өзгөрүү, мындан тышкары чачыңыз түшүп калдыбы, чачыңыз суйлап атабы, чачыңыз ойлоп түшүп калдыбы, мындан тышкары сиз чарчайсызбы, уктап турсаңыз дагы эс ала албайсызбы, тамакты жакшы сиңдире албайсыз, ичиңиз катат, 3 күндөп, 4 күндөп, кээ бирлер 5-10 күндөп барбай калдыңызбы? Бул эң жаман адат. Мындан тышкары сийдик абдан жагымсыз жыт болуп чыгып атабы? Бул дагы ушул мен өйдөдө кайталаган нерсенин бардыгы. Муундарыңыз ооруп калабы? Териңиз кургак болуп калабы? Шалдырайсызбы? Башыңыз ооруйбу? Дегеле адаттагы жалы, башкача айтканда даттануу, бул сиздин лимфа системаңыз жакшы иштебегендиктен. Башкача айтканда без жолдору керексиз заттарга, оксиданттарга, распад метаболизма, зат алмашуудан кийинки калып калган керексиз заттарга организм толуп калды. Сиз жегенди гана жакшы билесиз. Сиз ар нерсени жейсиз, эч качан ылгабайсыз. Бирок сиз чыгып бараткан нерсеге көңүл бурбагандыктан, ошол чыгып кете турган нерсени биздин без тамырлар алып кете турганына сиз көңүл бурбай жатасыз. Демек, без тамырлары 80% канализациянын ролун аткарат. Албетте, ал бизге башка дагы жакшы кызматы бар. Бирок 80% бул биздеги пайда болгон оксиданттарды, распад метаболизма, зат алмашуудан кийинки калган заттарды, уулуу заттар болот, токсиндер болот, дегеле организмде пайда болгон нерсени без тамырлар сыртка чыгарып берет экен. Мындай түз айтып алганда, бул канализациянын ролун аткарат экен. Демек, сиз өзүңүздүн канализацияңыз менен иштебеген үчүн сизде оору пайда болот экен. Жогоруда мен кайталап кеткен даттануулардын баары пайда болот экен. Эмне кылыш керек экен? Лимфа массаж жасаш керек. Урматтуу мекендештер, лимфа массаж. Бул Кыргызстанга жаңы келип атат. Мен лимфа менен иштеген эч бир врачты көргөн эмесмин. Лимфа менен иштеген эч бир массажистти көргөн жокмун. Мен өзүм атай шаарды кыдырып, мен лимфа массаж жасайм дегендерге барып, акчасын төлөп өзүм алып келдим. Жок, туура эмес, жолдорду ачып, туура эмес бездердин кетүүсүнө бөгөт коюп атат. Лимфа массажды эң туура жасаңыздар. YouTube'данбы, Instagram'данбы ачыңыз. Менин Бапаева деп ачыңыз. Жана Шишова Ольга Ивановнаны ачыңыз. Мына ошо Шишова Ольга Ивановна менин профессорум. Ошо лимфа массажды өтө жакшы изилдеп чыгып, 40 жылдан бери ушун менен эмгектенет. Мына мен ошонун окуучусу болом. Демек, сиз өзүңүздөгү кетип аткан канализация менен иштеңиз. Мына ошондо гана сиздин ден соолугуңуз чың болот. Лимфа массажды иштетмейинче сизге эч бир таблетка жардам бербейт. Алтын таблетка, алтын укол жок. Сиз алтын ойлоруңуз менен, алтын колдоруңуз менен өзүңүзгө лимфа массажын жасаңыз. Ден соолукка кам көрөм десеңиз, лимфа массажды жасап жүрүңүз.